Assalamu alaikum жалпы мусулмандар. Темир онлайн каналының катталуучулары амансыздарбы? Бүгүн 24-5 ай 2023 жыл. Достор, Бишкек убакыты боюнча кечки саат 6:46 өттү. Бишкекке келгенибизге 4 күн болуп калды. 20-сы келгенбиз, достор. 21 жумушка чыктым. Тариф комфорт. Ошто иштеп атканда видео ролик кылып тартпадым. Аны мындай өзекил айтып өтөйүн. Ошто, достор, Тико менен Матисте иштесе бираз акташы мүмкүн. Ошондо дагы зорго. Билбейм, анан мындай көнүп калгандар гана жакшы таппаса, мындай немелер жакшы билгенчи көрөттү. Ош кичинекей болгону менен баягы улицалардын аттарын билбесең кыйын экен. Мен мисалы Ошко караганда, Бишкекке караганда Москваны жакшы билем да. Ошондой менде бираз кыйынчылыктар болду. Азыр мына Бишкекте дагы үйрөнүп атам. Ал жак бул жагын дегендейчи. Кыскасы ошондой, достор. Ошто мен машина менен иштедим. Кесип мен эч бир актабады. 1000 сомго бензин коям, ал 1000 сом, кайра 1000 сом такпышаңда ал бензиндин кыйла азайып кетет. Же болбосо түгөнүп калат дегендей. Өзүн актаган жок. Өзү башта ниетте Бишкекке келип иштейм деген ниетим бар эле таксиде. Мына 20-сы келген болсо 21-де чыктык бу жумушка. Азыр анда көргөзүп өтөм, достор. Ошондой, достор, шу заказдар боюнча, анан кийин ушул Бишкекте жолдун абалы кандай, дегеле мындай бизде Кыргызстан дегенде эле ойлой беребиз го. Жолдор өлүп калган, жолдору жаман деп элечи. Бирок мен аз да көргөзөм, Бишкекке келип ушул нерсени байкадым. 2018 келгем Бишкекке. Андан бери 5 жылдын аралыгында жолдор, достор, кыйла эле оңдолуп, жаңы асфальттар түшүп, коюлуп, кыскасы өзгөрүүлөр көп. Тазалык боюнча мисалы, тазалык баштагадан кыйла жакшы. Мага өзгөргөндүгү билинди да, достор. Анан азыр биргеликте шоу көрөбүз, достор. Так, азыр мен заказдарды көргөзүп өтөйүн, башта кылган. Так, достор, мына балансты көрдүңөрбү? Бул жерде баланс мындай экен. Мисалы, Москвада иштегенде, бул жерде иштеген сенин тапкан акчаң таза ушул жерде болот эле да. Бул жерде деле кудда ошондой, то есть безналичныйлер түшөт экен бул жака. Бирок өзгөчөлүгү сен балансың түгөнү безналичный акча калбаса, то есть безналичный заказ болбой калса, балансың минуска кирсе, сен заказ ала албай калат экенсиң бул жактачы. Анан сен через терминалбы, через приложение акча салат экенсиң, ошол акча салган акчаң ушул баланска түшөт экен. Анан ошол акчадан Яндекс комиссиясын снимать этип алат экен да. Ушундай өзгөчөлүгү бар экен, достор. Азырында менде безналичный болуп акчалар көбөйүп калды, азырында 1325. Достор, мына 21 чыксам жумушка, чыккан болсом 2112. Кыска нуска айтайын, бул жерде ошол такай иштеген эмесмин. Мына жерде дагы такай иштеген жокмун. Өзүм иштерим менен болуп, жана мына 17 заказ кылган болсом, бул такайга кирбейт го дейм, где-то бир 30 бу 20дан ашык 30 заказ кылсаң бир такай иштегенге кирсе керек менимче. Бишкектин ушул таксилердин меркасы боюнча билбейм, анан дагы көрөбүз. Балким 40 штук кылыш керекпи. Андан кийинки, достор, кечеги заказ. Бул дагы такай иштебедим. Бул дагы аз эле саат иштеп кетип калгам. Мына ушундай, достор. Ашып барса ушул 10 саатка жетпеген аралыктагы немеде, мынабычы 40 дейм мынабы. Ашып барса 10 саатка жетпеген заказдын акчасы да, достор. 4089чу, 17 заказ. Эми бул 17 заказды Москвадагы ар бир неметпейсиң го, баягында узактарга. Бул жерде көбүнчө каратыш болот экен. Короткий расстояниядагы заказдарчы. Мына ушундай, достор. Так, немени көргөзүп коеюн. Тарифти. Мына, достор, комфорт жанып турат. Эконом өчүк, эконом бир гана четке чыкканда шаардан ошол жакта жандырып коюп атам. Айтмакчы, достор, анан Азия парк деген паркка уландым Бишкекке келип. Бул парктын өзгөчөлүгү башка парктарга салыштырмалуу. Мисалы, башка паркта шотунда балансында акча калбай калса, заказ ала албай калат экенсиң. Анан баягында кыйналып жүрө бересиң. Эмне болду, бул тупите тутат, приложение жакшы иштебей атат деп өзүбүздү жей беребиз да, мээбиздичи. Бул жерде Азия парктын балансында ар дайым акча запасы менен турат экен. Ошондуктан ал жактан проблема болбойт экен. Бирок балансты кадимкидей эле бардыгы катары эле салат экенбиз, достор. Москвадагыдай минуска кирсең безналичный заказдар менен толукталып, же болбосо заказ бербейт экен. Минуска кирдиңби, сөзсүз акча салышың керек экен. Мына комфорттун ушул жери жакшы экен. Безналичный заказдар көп болот экен, достор.
Ошол себептен мына менин балансым 1325 болуп калды. Мындан чыкты мен баланска акча салам деген проблемадан кыйла эле оолакпын десем болот, алыспын десем болот да достор. Ошондой достор, анда көрөбүз биргеликте. Азыр могул жерде Газпром жанында турам, бензиндин баасын да көргөзүп коеюн силерге. Так. Мынакей достор. 95 G-Drive 60-90, 92 G-Drive бар экен достор, бул жактачы 54-90 экен. Мен ушул 2 күн болуп калды, ошого өтүп алдым 92 G-Drive'га. Андан кийин обычный 95-59-90, обычный 92-53-90 достор. Дизель 71-90. Мына ушундай Бишкектеги Газпромдогу бензиндин баалары достор. Достор, биринчи заказды алдым, тарттым дедим элем, тартылбай калыптыр видеого. Короче, Pilus 30 менен берди, 2 км 200 метрден. Тариф комфорт. Тимирязева бар экен, Москвада дагы бар ушундай улица. Ал жакта Тимирязевская болуш керек. Кеттик анда. Мынакей достор, азыр Махатма Ганди деген жолдо кеттабыз. Улицада. Мынакей достор. Жолдордун качествосы, сапаты жакшы достор, жолдордун сапаты жакшы. Бүгүн рейд болуп атат дедиле. Российский номерлерге. Эгер бирөөнүн 300 сом чымы жалган билбейм. Бажам айтып калды, алда бирөөнү уккан экен. 300 сом штрафы бар экен. 5000 төлөп алып чыгыптыр достор. Российский номер экен эле да. Мына ушундай облава болуп атыптыр Бишкектечи. Бульвар Молодой Гвардия достор. Сагынгандар барбы? Өтө салкын жер экен. Укмуш сону. Так, достор, 3 км 200 метр алып келдик, 147-ге. Азыркысы эми 10 Pilus менен берди. Коэффициент слабый экен бул жакта. Ала беребиз. Түн бир окумга чейин иштейм го дейм иншалла. Достор, Касым Тыныстанов көчөсүндө кетип атамын. Бул жерде Түркиянын элчилиги бар экен. Түркия Жумгурияты деп коем, не деген кыскасы. Анан турабы байрагын көрүп ушундай. Жолдор мага жакты достор. Бишкектин жолдору жакты. Албетте жолдору, жаман жолдор бар. Мисалы Бишкектин баягы жер үйлөр бар көчөлөрүнө киргенде, мисалы ошондой жерлеринде болуп калат экен. Алдагы көбүнчө мына чекелерди экен да кыскасы. А так жакты мага. Машинанын ходовкасын өтө деле кетиргидей эмессиң да бул жактачы. Эми ошондой жаман жолдордо гана этияттап койбосоң, калганы жакшы бар достор. Московская менен Жусуп Абдрахманов көчөсү кесилишинде турабыз. Мынакей. Ана Кыргызстанда жашоо өтүп жатат. Адамдар нары бери өтүп дегендей. Өздөрүнүн жумуштары менен. Тазалык боюнча мага жакты да Бишкекчи. 5 жыл башта келген болсом, андан бери өтө өзгөрүш жакшы. Өтө сонун болду. Аны айтмакчы достор, бул жакта Яндекс саат где-то 4төн кийин бир кымбат жүрүп калат экенсиң, ставканы көтөрүп коет экен да. Түнү мисалычы, азыр коэффициент 120 болду, түнү 160га чыгып кетет экен. Самый высокий немесичи, потолок коэффициентчи. Мына ушундай айтып өтөйүн достор. Ушул атайын бүгүн кечке маал чыктым. Көрөлүчү. 12-1-1-2 чейин жакшы болот деп атышат. Андан кийин мастар чыгат деп атат го. Мен орустардын мастарына тилиң өтөт. Бу деп кой депчи. Алар көбүнчө мындай тартиптүү болот го. Биздикилерде кандай болор экен мастары? Билбедим ама. Достор, каратышкен 800 метр экен достор. Көрөлүчү, мага кызык болуп атат. 800 метрге бара элекмин. Жумушка чыккандан бери канча болор экен гана. 10 Pilus гана менен алдым муну. Достор, сум деп аттым менен 93 сом экен. 800 метрге 93 экен эле, бирок адашып алышыптыр. Азыр өзгөртүп атышат. Короче, достор, алар адрес не то указать этип, дагы башка адреске барышыбыз керек деп аны добавить эттиле. Кайра эле. Короче, бул жака келбешим керек эле да. Так, неверно указан адрес.
минималканын территориясында окшойт эле ма? Бир заказ берди эле. Бул жактачы баягы күтүп тур, антип турайын, мынтип турайын дегендер колдо агырмайт экен, бирокчу ошолордон башка заказ кылып кой деп эле заказды кылган жакшы экен. Мына ушундай достор. Достор, короче 4 километр 500 метрге экен. Так, достор, чыкты окшойт клиент. Так, акчасы 164 сом экен, достор. 13 минутада алып келдим. Так. Достор, могул жердагы более-менее экен азырчы. Азыр мен өтө жаман жолдон айдап келдим. Бул жактачы. Бишкектин минус жери ушул экен, достор. Мындай жер үйлөр бар көчөлөргө киргенде көпчүлүк көчөлөр асфальт эмес экен, достор. Мына ушундай. Бишкектин минус жерлери мына ушундай экен, достор. Убактан кетип калат, жол тандап же болбосо секин айдап атыпчы. Ал эми Оштун минус жери болсо, достор, заказдар арзан. Анысына центральный көчөлөр дагы асфальттары болбой калган Ошто. Бул жакта центральный көчөлөр өтө сонун, достор. Каласылары немелери чийилген жакшы. Азыр пока ставка көтөрүлө эле экен. Көтөрүлүп калар азыр. Чото майдалап атат го. Коэффициент түшүп кеткен турбайбы? Бая 120 жетип калды эле. Азыр 60 кадай чыгып калыптыр. Азыр да бир клиентке келдим, аны күтүп турат уже. Даяр болуп. Поехали, бастык. 5 километр 100 метрге экен, достор. 259. Азыркыдан да аз экен бул. Достор, 30 пилус менен алдым. Проспект Жибек жолунда турат экен клиент. Чото высокий коэффициент менен заказ бербей атат азыр. Кечкурун көрөбүз дагы. Кечкире берсинчи. Достор, 124 сомго алып келдим. Канча километр? 2 километр алып келдим ооба, примерно ушундай. Ошто ушуну 124кө ташташ үчүн 4 километрден жогору 5 километр канчадагы метрге таштап аттым, достор. Ошто ушундай экен Яндекс. Эми бизде шам болуп калды, достор. Шамды окуп алып анан кийин баштайбыз. Центральный мечитте окушту насип этти, достор, шам намазды. Центральный мечитте намаз окуп жүргөн күндөрдү сагынган таксылар барбы? Мынакей. Келгенден бери биринчи болуп ушул жерге келдим. Бисмилlah, достор, жандырдык. Минималканын ишин көргөзүп атат. Култанып турат го, бирок 8:30 уже башталган ал давно эле. Чеп кийинкиси экен 60 пилус менен берди, достор. Достор, короче, 4 километр 700 метрге 195 экен. Саламатсызбы? Достор, заказды алып келип таштадым. Ошол минималканын ишинде илешип калган экенмин да, достор, көрдүңөрбү? 60 сом бонус экен. Ошо пилусу. Андан кийин мына 255 сом болду. Достор, 8 километр 700 метрге экен. Так, акчасы здрасте 246 экен, достор. Достор, заказды алып келип таштадым. 246 сомго 197 таза калыптыр. Короче, канча? Почти 9 километрге жакын келдим, а? Мына ушундай высокий коэффициент менен муну албадым. Коэффициент 110га эми жетиптир. Кече 160та жакшы берип аткан да ушул патологуч. Азыр коэффициент бул жерде жок, бишкекте бар экен. Балким жанып калар, бир аз туралы. Без коэффициент алган, в общем, толку жок экен да бул жактачы. 1055ке иштептирбиз. Достор, эми итогун көргөзөйүн, ар бир заказ тарта бербестен. Видеонун ролик немесе видеонун минутасы да көбөйүп кетип атат. Ошол себептенчи макулбу, достор. Анда результатын көрөбүз. Менимче бүгүн слабый болуп атат заказчы. Просто чыкканыма деле эч канча болгон жок да. Канчада чыктым мен? 7 заказ таштап турмун. Так, 659. Почти 7де баштап турмун да. Эч канча болбопту. Көрөбүз дагы. 1-2 чейин.
Dostlar, saat 2:30'dan dagы өттү түнкү саат. Бүгүнкү итокту көргөзөйүн эми. Өзүбүздүн мекенде Бишкек шаарында дегендей. Так, достор, мен saat 7'de çıktım. Saat 7'de çıktım. Мынакей. 6:59 дейт. 7:11'de таштаган экенмин. Так, ошондо bu tuk мынакей. 2'den 28 өткөндө токтотупмун жумушту. Азыр мына төмөнкү Норуз айылына келдим. Так, төмөнкү Норуз айылына келдим. Ошондо достор айтайынбы? 1700 болсо, 7 болсо, бул жакта 1086. Ары бир клиент 100 сом чейби берди эле. Ошол менен где-то да кичине бир аз чейбилер бар айтмакчы. Где-то достор 2000ден ашча болуптур, 2100 ушундай болуптур достор. Где-то saat канча saat десем 7,5 saat убакыт кетиптир да, ушул акчаны тапкангачы. Мына ушундай достор бүгүнкү жумуш иток. Менимче бүгүн бир аз слабыйраак болду жумуш. Болбосо бул убакытка чейин где-то 3000 таап коюшум керек эле да, то есть ушундай сааттачы. Шүгүр бирок алхамдулилла, Кудайга шүгүр. Эртең дагы көрөбүз, бирок эртеңки видеого чыгарбаймын. Достор, мен каналыма каттала электер болсо катталыңыздар. Комментарийдан жазып дегендей. Мындан ары эми ушу кылган заказдарды чыгарып турабыз. Бишкекте кандай иш жесе болобу болбойбу, бул дагы өзүм азыр практика кылып атам. Чтобы Москваны биротоло жыйнаштырганга, Москвага барбай койгонгочу. Мына ушундай достор. Общий итог 15 заказ кылып турмун да. 15 заказ. Анын үстүнө бул жакын адрестер көп болот экен. Мына ошондой достор. Ийгилик анда барыңыздарга. Көңүлдүү, бейпилдүү түн. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.